Ысык көлдө өлтүрүлгөн 17 жаштагы кыздын тууганы кармалды. Ал буга чейин медиага маек куруп, карындашы жоголгон күнү милиция дароо реакция кылбаганын айткан болчу. Жоголгон күнү ата-энеси чыгып немеге барат, биринчи ошол участковыйга барат, участковыйга барса, участковый албай коет. 3 күндөн кийин келгиле деп кетирип салат. Балким ошол маалда изделип калса, карындашыбыз табылып калат беле, балким тирүү болот беле, эмнеге мындай калатын айтып, эмнеге мындай холодное отношение кылып койду, кийин кызматкерлерине аябай эле нааразычылык бар. Бул билдирүүдөн кийин социалдык тармактарда ИИМдин дарегине катуу сын айтылган. Мекеме аймактык милиция кызматкерлерине карата иликтөө башталганын билдирген. Ички иштер министрлиги Сыймык Нарынбек уулун суракка алып, кийин ал жабырлануучуларга эч кандай тууганчылыгы жок экендигин мойнуна алган видео жарыялаган. Мекеме аны чындыкка дал келбеген маалымат таратып, коомчулукту адаштырган деп айыптап, көрсөтмө берген видеосун жарыялаган. Аталган окуя боюнча мен Айсулунун эч кандай байкеси болбойм. Бул нерсени кылганымдын себеби хайп кармап, өзүмө подписчик жоголтайын деген мааниде өзүм СМБ кызматкеримин, ИИМ кызматкеримин деп Айсулунун бир туугандарынан жана тааныш билиштеринен маалымат жоголткам, жана журналисттерге таратып, элди туура эмес багытка бургам. Нарынбек уулу видеодо айткандардын канчалык чындыгы бар жана ага басым болгонбу же жокпу белгисиз. Бирок каза болгон кыздын жакындары Нарынбек уулун өздөрүнүн тууганы экенин айтып чыгышты. Алардын айтымында маалыматты журналисттерге жеткирүүнү Сыймыктан өздөрү суранган. Өзүм жактан туугандарым болот. Биз өзүбүз кайрылганбыз. Элге билдирүүнү, акыйкатты издөөнү. Милицияга кылмыш жасалгандыгы жөнүндө билип туруп жалган билдирүү жасоо үчүн иш козгоп, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин билдирди. Күч органынан Айсулуунун тууганы милиция издөө иштерин дароо баштаган эмес дегени жалган экенин кошумчалашты. Биздин өтүнүч менен чыккандай бир ооз көзөмөлгө алып, кызыкты жардам издеп кимге жардам бергиле деп коомчулуктан сураныптыр. Бирок аша чап кетип атат да. Бул туура эмес да, бул кылмыш жасалган жөнүндө билип туруп жалган билдирүү жасагандай болот да. Бул жерде маселе туура эмес маалымат жараткан үчүн да. Коомчулукту дүрбөлөңгө салып, туура эмес маалымат берген үчүн болот да. 11-класстын окуучусу Айсулуу Мукашева 27-сентябрда Барскоондон чыгып, Жеңиш айылына курбусуна бара жатып, дайынсыз жоголгон. Кийин анын сөөгү табылган. Чектүү катары 41 жаштагы эркек киши кармалып, ал кызды зордуктап, муунтуп өлтүргөнүн мойнуна алган. Ага адам өлтүрүү беренеси менен иш козголду. Жогорку соттун маалыматына караганда, чектүү буга чейин бир канча жолу сот жообуна тартылган. Ал 2006-жылы адам тоногону үчүн кармалып, 5000 сом айып төлөп чыккан. 2016-жылы ал кайра адам уурдап, өлтүрүүгө аракет кылган деп айыпталган. Бул кылмышы үчүн Октябрь райондук соту аны 12 жылга эркинен ажыраткан. Бирок Бишкек шаардык соту кылмышкерге курал колдонуп, коркутуп, карактаган жана адам уурдаган беренелерди гана калтырып, жабырлануучуну өлтүрүүгө аракет кылган эмес деп тапкан. Натыйжада жаза мөөнөтү кыскарып, ал 7 жылга абакка кесилген. Жазасын ал толук өтөп чыккан.